бактылуу болсун. Чындап эле ошо Инстаграмдагыдай эле бактылуу болуп жашап калсын да. Тагдырыңа ыраазы болгондо гана тынчтык орнойт жүрөгүңдө. Мен көргөн күндү, меникиндей турмушту, мына күйөө жаатында мен эч кимге каалабайм. Өзгөчө кыз баланын тагдыры ата энеге катуу тиет. Ушунчалык ошол жумшактыгымдын айынан далыма канча бычак жедим да мен. Актриса болуу менин кыялым болчу. Бул чөйрөдөн чыгып кетүү чындаса өтө оор да. Себеби баягы душман издесең өз нафсың жечиштүү дейт да. Ойлоп көрсөм бар жогум бар, негедир мен неге тойбой атам, ачка болгондой болуп, неге мындай өзүмдү бактылуу сезе албай атам. Айпери Кубик кызы бизде конокто. Айпери саламатсызбы? Саламатсызбы. Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алдыда кадр сыртында сүйлөшүп калдык. Бүгүн мындай ачык, чын жүрөктөн бизди көрүп жаткан айымдар ушул Айперинин маегинен өзүбүзгө кандайдыр бир пайдалуу нерсе алсак экен деп экранды тиктеп тургандар үчүн керектүү маалыматтар айтылат деп терең ишенем. Мындай көкүрөгү суусап тургандарга бир аз болсо да үйрөнүп себеп өтсөк, бүгүнкү маектин жыйынтыгы ошол болсо керек деп ойлойм. Инстаграм баракчаңызды барактап отуруп, мындай чет өлкөдө саякаттап жүргөнүңүздү, анан убактылуу ошол жакта жашаганыңызды дагы байкап калдым. Чет өлкөгө чыкканда, ошол жакта жашаганда мындай адамдын башкача болуп өзгөрөт дейт да, мындай. Сизде кандай өзгөрүүлөр болду? Чет жакта жүрдүңүз, салыштыруулар дегендей. Ооба, шартка байланыштуу убактылуу чет жакта жашап келдик. Түркия мамлекетинде болдук. Шаарларында кыдырып, башында бир айдан ашык Алания шаарында болдук. Андан соң Памуккале, башка Стамбул, дагы бир-эки шаарларында болдук балдар менен. Чындаса эми ал жакта виза 3 айга эле берилет экен. Андан соң ошончо убакыт өзүң башка мамлекетте болуп турушуң керек экен. Анан биз эми жана башында айткандай эле шартка байланыштуу убактылуу барганбыз. Мен балдар менен үйдө болдум, 3 балам тең алып кеткенмин. Анан биринчиден тил билбегендик, жаңы жер, анан жерди билбейсиң, анан эми максатым мен ал жака иштегенге же тирилик кылганга, эмгектенгенге барган эмеспиз, жөн эле жашаганга барганбыз да. Анан болбой эле бул жакка тартып туруп алды. Же мен ушундай эмемби, мүнөзүм ушундай бир жерге мынтип эме көнүп, бир жерде стабилдүүлүктү жакшы көрөт экенмин да. Эми чет жакка чыксаң албетте эс алганга барсаң болот экен. Бирок мен таштап бул жакты бар жокту таштап кетип калуум мага кыйын экен мен үчүн. Анан үстүнө визабыз да бүтүп калды. Кайра келдик да анан жок, бул жакта эле жашоомду улантайын деп чечим чыгардык. Менин YouTube каналымды бир гана Кыргызстанда эмес, Орусиянын аймагында жашаган жана коңшу Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрүнүн тургундары дагы көрүшөт. Андыктан алдыда мен сиздерге акча которуудагы эң ыңгайлуу жолду айтып бермекчимин. Т-банктын Black картасы бул Россияда иштөө жана жашоо үчүн ыңгайлуу дебиттик карта. Азыр аны жаңы уникалдуу дизайнда өлкөбүздүн кооз жаратылышы менен буйрутма кылса болот. Т-банк бул Тинькофф банктын жаңы аталышы. Анын кардарлары Орусияда жашап жана иштеген Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандын 1 миллиондон ашуун жарандары болуп саналат. Анткени картанын көптөгөн маанилүү артыкчылыктары бар. Банкты сизге ыңгайлуу болгон тилде колдонуу мүмкүнчүлүгү. Т-банк колдонмосу кыргыз, өзбек жана тажик тилдеринде, ал эми тейлөө кызматы тажик жана өзбек тилдеринде иштейт. Акчаны Россиядан комиссиясыз которуп туруңуз. Чет өлкөгө жалпысынан бир айда 5 миллион рубльга чейин которууга болот. Накталай акчаны Т-банктын банкоматтарынан гана эмес, башка банкоматтардан дагы комиссиясыз чечип алыңыз. Бул картаны башка банктардын карталарынан же накталай акча менен акысыз толуктап туруңуз. Картаны тариздөө үчүн сизге Россиянын жарандыгы керек эмес. Болгону сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу өтүп, форманы толтуруңуз. Картаны акысыз тариздеп, сизге Россия боюнча ыңгайлуу жерге жеткирип беришет. Чамдаңыз, биздин кайталангыс жаратылышыбыздын сүрөтү бар карталардын саны чектелген. Мындай картаны тариздеп алсаңыз, туулган жериңиздин кичинекей элеси ар дайым жаныңызда болот. 3 ай ошондо мындай ырдабай деле жашай алат бекенсиз? Жок, мен негизи ырдабай койгонума көп эле болду.
3 ай эмес, мен 4 жыл болду бул чөйрөдөн баягы иштебей койдум. Бирок таптакыр алыстаган жоксуз, Таптакыр алыстап кеттим деп неме ала албайм. Себеби баягы келин кыз алып киргенге той топурларга эле барып турбасам, убагым менен, кээде эле. Анан көп баш отум менен кирип, мурункудай аябай клип тарттырам, анан ыр жаздырам, анан мындай болуш керек деген эмени таштап койгонмун. Ошого баягы адамдардын каалоосу сунушу менен болгондо, мисалы барып келин суранычы менен баягы ичкен ашыма түкүргөндөй болбойн. Кудайга шүгүр. Кудай берген экен популярдуулукту. Кудай берген экен ушул жерде, ушул эл алдында мен өзүм ордумду таап, аз болсо да, канча болсо дагы көрман топтоп дегендей атымды элге тааныткан чыгармалар, кино жаатында аракеттерим баардыгы мен бул нерсе менен, мисалы, мен үчүн бул сүйүнүч, кубаныч, мен үчүн бир кандай десем, максатым болгон да, бул дагы бир убагында бул менин кыялдарымдын бири болгон, актриса болуу, актриса болуу менин кыялым болчу. Кино жаатында, кино аткарууну жакшы көрчүмүн. Анан ырчылык боюнча шоу бизнеске мен мисалы жанагы телевизордон чыгат элем мен деген, мен известный болот элем, менде андай каалоо болгон эмес эч качан. Анан ата энем да аябай каршы болчу бул нерсеге башынан эле. Ырчы болуп, анан же баягы шоу бизнеске кирсин деген каалоо ата энемде каршы болчу. Анан менде деле мисалы звезда болуп кетейин, анан мен популярдуу болоюн, мени эл таанысын деген мындай болот го кыялдар, андай болгон эмес. Бул жака мен кандай болуп, эмне болуп өзүм келип калганын деле мындай түшүнгөн жокмун да. Себеби адамдар мисалы окуйт, мисалы ырчы болгонго аракет кылат, иштейт. Мага ушундай эле мындай баягы атам чыгармачыл киши болгондуктан, атам бул чөйрөдө болгондуктан мага кыйла эле жеңил болду да. Мага кыйналып, аябай аракет кылуунун кереги жок болду. Себеби атам аркылуу Кубиктин кызы деп дароо мага чоң бонус болду да бул нерсе. Анан чыгарма. Жакшы бир менин алгачкы баягы сезим деген ырым. Ошол чыгарма удачный болду. Дароо элдин кабыл алып, дароо хит болуп, дароо баягы спрос болуп дегендей. Анан биринин артынан бири ырлар кетип, анан бул чөйрөгө аралашып калганыма мына канча жыл болду? 16 жыл болуптур. Бирок популярдуулуктан мындай алыстай түшкөндө айрым ушул белгилүү адамдарда стресс, депрессия деген нерсе болот экен да. Ал нерсе сизде байкалдыбы? Эми башкалар кандай кабыл алды, кандай ойлойт билбейм. Кээ бири айтат экен, бул өчүп калды. Же болбосо кээ бири айтат экен, бул атайын алыстады. Ачыгы мен өзүмдүн тандоом болду. Биринчиден бир аз эс алуу, тыныгуу болсун, анын үстүнө декрет кызымды төрөп дегендей. Андан соң жолукка кирдим. Жолукка кирген соң көз карашым жашоо болгон, деги эле мындай ой жүгүртүүм өзгөрө баштады. Бара-бара өз каалоом менен болду мунун баардыгы. Чынын айтсам, шоу бизнес бул ушундай бир саз, мен айтат элем, таттуу саз да булчу. Таттуу дегеним кандай? Адам баласы жакшы нерсеге бат көнөт да. Бул жерде сени тааныйт баардыгы. Бул деген мен мындай түшүндүрөйүн дейм да, мисалы элге. Шоу бизнес ушундай бир таттуу нерсе. Анын даамын татып алган адам сөзсүз түрдө кайра жегиси келе берет да бул нерсечи. Аны батты эле азгырылат бул нерсеге. Жана ошончо адамдын сага болгон внимание, сен мындай сахна бийикте турат го, сахна адамдардын үстүндө турасың. Баардыгы внимание сага, сени баары жакшы көрөт, сени баардыгы баягы көңүл буруп турат, сыйлап турат, көргөн жерде таанып турат, анан ар дайым мындай төргө өткөзүп, кайсыл жерде болбосун сага көп жерден атың аябай жакшы неме берет да. Мындай нерсеге адам баласы бат көнөт да. Нафс деген бар да. Нафс аябай бат көнөт да бул нерсеге. Анан ушул нерседен баш тартуу, бул чөйрөдөн чыгып кетүү чындаса өтө оор да. Себеби баягы душман издесең өз нафсың жечүштү дейт да. Өз нафсың менен күрөшүү
бул бир башкача бир керемет да мисалы. Анан эмне үчүн күрөшөсүң, эмне үчүн таштап саласың деп сурашат. Мисалы жөн эле ырдап, элдин баары эле ырдап жүрбөйбү депчи. Жок, бул жерде мен дагы бир айтайын. Мисалы эч кимдин баягы эч кимдин көңүлүн оорутуп же эч кимге катуу тие турган оюм жок. Бул жерде менин тандоом болду. Мен жан дүйнөм ошол нерсени каалады. Жашоом ошондой чечим кабыл алгандан бери илим алууга, ибадат кылууга жашоомду арнап келатам. Аллах кабыл болсун. Учурда анда ырчылык эмес, башка нерсе менен алек турбайсызбы? Ооба, мен азыркы учурда мисалы Куран сабагын алып атам, сыйроо сабагын илимин алып атам, фих илимин алып атам, сабак алуу менен алекмин. Анан кийин илим алгандан да ошол алган илимме амал кылууга аракет кылып атам. Себеби бара мисалы тереңдетилип бир нерсени түшүнгөн сайын бул жашоого эмнеге жаралдың, биздин негизи маңызы эмнеде бул жашоо, ким эмне менен алек, бул убакка чейин эмне кылып келдим, бул убакка чейинки жашоом кандай болгон, азыр киммин, эртең ким болом? Ар бир адам ошол суроону бериш керек экен да өзүнөчү. Мен кече ким элем, бүгүн киммин, эртең ким болом? Азыркы учурда мен кандай жашап атам? Жолукка келүүмдүн себептеринин бири дагы ошол ой толгоолор боло берген. Ошол маалда пандемия учуру болчу, 2020-жыл. Адамдар баягы оору менен алышып, кыйналгандар кыйналып, мисалы мен ошондо канча деген жана ажырашкан, баласы көп айымдарга продукт ташып таратып дегенде ушундай болуп жүргөндө аябай бир башкача таасирленгенден улам. Жашоо ушинтип эле бүтүп калат. Баягы көбү өтүп кетти го. Чубак ажы устазыбыз өтүп кетти. Ошол маалда мен тайнем да өтүп кетти. Баягы менин мындай жүрөгүмө жакын туткан адамдарым көз алдымда өтүп кетти. Адамдар эч ким эч нерсе кыла албай калды да. Ошондо мен түшүндүм, биз пенделер колубуздан эчтеке келбей турбайбы? Бат эле болуп кетет турбайбы бул нерсе? Анда эмнеге деп мындай суроолор пайда болуп, анан ой толгоп, анан мындай болуп атып, изденип атып, анан жообумду алдым. Ойлоп көрсөм, бар жогум бар, негедир мен неге тойбой атам, ачка болгондой болуп, неге мындай өзүмдү бактылуу сезе албай атам? Неге жүрөгүм, жан дүйнөм мындай тынчсыз болуп атат? Жолдошум бар, бала чакам бар, ата энем, бир туугандарым, жумушум, үй жайым бар, жогум бар. Неге мага бирдеке жетпей аткандай болупчу? Анан изденип отуруп, Кудайга шүгүр таптым. Азыр ойлоп көрсөм, адам баласы ушинтип жаралат экен да. Жана поклонение деп коет го, бирдеке сыйынууга адам баласын ошондой жөндөм менен жаратат экен да. Адам баласы кыйналганда, мисалы оору болгондо дароо мындай издеп каласың го бирөөнү, мындай айткың келип, изденип бир жерден бир күч күтүпчү, Кудай дебей калабыз го дароо элечи. Ошол адам баласы ушинтип жаралган экен да. Ошого ошол нерсе жетпей аткан экен. Кудайга шүгүр таптым. Азыр эми баардыгы соц тармакка байланып калган учурубуз. Анан мындай сиздердей болгон белгилүү адамдардын жашоосун телефон аркылуу көрүп, бул жакта отурган жөнөкөй адамдар өздөрүнүн жашоосун кабыл ала албай, нааразы болуп, капа болгон учурлары дагы көп да. Анан чындыгында эле белгилүү адамдардын, ошол биз көрүп аткан инстаграмдагы жылдыздардын жашоосу чын эле ошондойбу? Бул өтө этият болчу нерсе. Мен аябай кылдаттык менен мамиле кылам бул нерсеге, аракет кылам. Мисалы, бирөөнүн акысына киргендей болбойн, көбү инстаграм үчүн деп жашагандар да бар да. Атайын видеого түшөбүз деп жакшынакайраак болсун, анан фонум жакшыраак болсун, анан жакшыраак кийинип алайын деп атайын инстаграмга подстраиваться этишет да. Атайын кооз көрүнгүсү келет, атайын мен бир-эки инсандын айтканын да уккам, белгилүү эле аябай гүлдүү эле, мынтип бактылуу эле гүл кочоктоп, анан кийин неге
эмне болуп атасыз десем, мени бактылуу деп ойлошсун да дегендей сөздөрдү уккам да, анан ошондо карап ой жүгүрткөм да, демек бактылуу болуп көрүнгүсү келет экен. Демек баягы көбү сулуу болуп көрүнгүсү келет, көбү кыйын болуп көрүнгүсү келет, көбү өзгөчө болуп көрүнгүсү келет. Бул дагы бир нафс да, каалоо да, адамдын бир каалоосу да. Ошо менен ал өзүн мыкты сезет. Ошо сулуулугу менен, фигурасы менен, же болбосо жетишип аткан байлыгы менен, кооз жашоосу менен мактангысы келет. Демек элге бирдемени далилдегиси келип жашагысы келет да. Анан сиз айткандай шоу-бизнес, мисалы белгилүү адамдардын Инстаграмда жашоосун көрүп, бул жакта адамдар өзүнүн жашоосуна нааразы болуп кетет. Мен ошол нерседен кийинки учурларда аябай мындай ойлонуп калдым да, бирдеме жүктөп атканда айтар сөзүм болуш керек. Азыр муну мен эмнени айткым келет? Же бул мен эмнени кылгым келет? Ой жүгүртөм. Туура болобу, туура болбойбу? Анализ кылам. Анан муну көргөн адам өзүнүн тагдырына нааразы болуп кетеби, болбойбу? Бекерден айтпайт да, мисалы өзүңдөн баягы статусу боюнча ниже адамдарды карап жаша дейт го. Ошондо өзүңкүнө шүгүр кыласың да. Анан шүгүрсүздүктү, эгерде шүгүрсүздүккө себепкер болуп калсаң, анда сен үчүн кичине оорураак болуп калат да. Мен ошол нерседен корком да. Анан сени көрүп өзүнүн тагдырына нааразы болсо, бул сен жактан бир туура эмес иш болуп калат деген ойдомун. Кээ бирде ушундай болот. Ошондой адамдарды көрүп жүрүп, сен мисалы ачыгын, чындыгын эле айтып көрсөтүп атсаң деле, мисалы бирдеме айта турган оюң бар, же бир жерде жүрөсүң, ошол эле мен чет өлкөдө жүргөн, бул мактанып атат деп кабыл алгандар болот да. Адам ар түрдүү да. Ар бир адам баласында сыноо бар да. Сөзсүз сыноо болот. Себеби сыноо үчүн келгенбиз да. Сөзсүз бир кемчилиги, же болбосо бир ичинде өйгөн, жүрөгүн өйкөгөн бир маселеси, жүрөгүнүн жарасы бар да. Идеалдуу баар жогу тилеги тегиз адам жок. Ал болгону ошол сыноолордун бирөө сыноо болуп атат, бирөөдө кыйынчылык болуп атат, болгону ошону жашырганды билген адамдар бар. Анан ачык эле монтип туруп элдин астына жайып койгон адамдар бар да. Мындай болуп атат деп посттордо кыйналып атам, же мындай болуп атам. Жашоо шартын ар түрдүү айткандар болот да. Мен ойлойм, ар бир адамда баарына бактылуулук каалайм. Баары бактылуу болсун. Чындап эле ошо Инстаграмдагыдай эле бактылуу болуп жашап калсын да, баардыгычы. Бирок ар бир адам баласынын башында сөзсүз түрдө сыноо бар экенине, бул факт да. Сиздин катталуучуларыңыз 2 миллиондон ашыкпы? Бул чоң жоопкерчилик, ошончо эл көрүп турат да. Анан ушул жоопкерчиликти сиз качан сездиңиз? Айрымдар Инстаграмды архив үчүн колдонот да, ушул өткөргөн күндөрүм, ушул учурларым сакталып калсын деп. Айрымдар сиз айткандай мактануу үчүн, айрымдар көрүп жаткан ошо катталуучулар үчүн бир пайдалуу нерсе берейин деп ошол нерсени колдонот да. Айрымдар акча табуу үчүн колдонот. Акча табуу үчүн. Сизде кандай? Азыркы учурда мен туура жагына колдонгонго аракет кылам. Биринчиден каражат табуучу бир булак. Экинчиден айтар сөзүм болсо, пайдалуу жакка колдонгум келет. Анан жана бул жерде да этият болом. Себеби мен чоң жоопкерчиликте биринчиден баягы жолуктам да. Ошол нерсеге аябай этият болом да. Жашоомдо дагы, эл алдында дагы. Бул дегеним элдин көзүнчө ыймандуу болоюн эмес. Кайра айланып эле ниеттен да. Ушу жолукту татыктуу көтөрүп жүрөйүн, татыктуу салынып жүрөйүн, татыктуу болоюн деген эле максат да. Мага ушинтип жазгандар болгондо, силер жолукка киргенде эле өзүнчө эле бактылуу боло бересиңер го. Мен ошону көрүп, мен да бактылуу болоюн деп жолукка кирген болчумун да. Анан кийин жото мен андай бактылуу болгон жокмун го деп сураганда айымдар болгон да. Анан кийин ниетке жараша да
бул жолду салганда эле сен бактылуу болуп жашооң өзгөртүп эле монтип кетесиң деген сөз эмес. Жок, бул жерде да илим алыш керек. Бул жерде билишиң керек, эмнеге салып атасың, кандай максатта салып атасың, эмнеге антип жашап атасың. Буну сен билип, көрүп, окуп, анализдеп, анан кийин бактылуу болуш үчүн баардыгыбыз баягы жан дүйнөнүн тынчтыгын баардыгы каалайт да. Баардыгы бактылуу болгусу келет. Анан издей берет да. Кимдир бирөө бакытты баладан көрөт. Балалуу болсом бактылуу. Кимдир бирөө акчадан көрөт. Кимдир бирөө ушу үйлүү болсом эле бактылуу болуп кетет элем. Жашоом сонун болуп кетмек. Бирөө күйөөгө тийсем эле бактылуу. Ар ким бактылуулукту ар кандай көрөт да. Ченем ар кимдики ар кандай да. Бирок жолук салсаң эле сен бактылуу болуп кетесиң деген нерсе эмес. Ал сен болгон буйрукту аткарып атасың, парызды аткарып атасың. Чыныгы бактылуулук бул качан гана сен жүрөктүн тынчтыгы, жан дүйнөнүн тынчтыгы, качан гана сен тагдырыңа ыраазы болгондо гана тынчтык орнойт жүрөгүңдө. Тагдырыңды качан кабыл алганыңда гана жүрөгүңдө тынчтык орнойт. Сен ыраазы болгондо. Биз сөз түрдө аял болобу, эркек болобу, сөз бирдеке жетпей эле тырыш басып жүргөн болобуз да, баарыбыз тытынып элечи, дүнүйө менен убара болуп, тирилик менен убара болуп. Жок, тагдырыңа качан гана ыраазы болгондо гана чын ыхластан. Ошондо гана сен жүрөгүңдө тынчтык орнойт. Жан дүйнөңдө тынчтык болот. Сизге бул нерсе качан келди? Ошол болгон нерсени тагдырыңызга ыраазы болгон? Быйыл келди. Себеби мен буга чейин аябай аракет кылдым. Мен элдин баары билет менин жашоом кандай болду. Ажырашуу, 2 жолу ажырашуу көрдүм. Коомчулукта бул жакшы эмес көрүнүш. Албетте, мен бул менен мактанып же бирдеке дей албаймын. Жакшы эмес көрүнүш. Мен көргөн күндү, меникиндей турмушту, мына күйөө жаатында мен эч кимге каалабайм. Эч бир аялга каалабайм да андай нерсени. Себеби ар бир аял заты бактылуу болсо экен дейм. Эч кимге каалабайм андай жакшы жашоону. Анан ошол жашоодон улам мен болушунча тырышып аябай аракет кылдым. Биринчи жолу ажырашкандан кийин экинчисинде баягы аялбыз да. Күйүп бышып, анан элим эмне дейт, анан ата энемди эмне дейт, баарын ойлойсуң да. Анан мынтип атат, анан тинтип атат, кой жакшы жашайын депчи, баягы кайра эле адамга байлайсың да баарынчы. Деп болушунча аракет кылып атсаң да кайра эле болбой атса, болушунча тырышыпчы. Анан кийин анан баш ийдим. Тагдырга баш ийдим. Көрсө ушундай болуш керек экен. Кабыл алдым. Бирөө эмне дейт, эл эмне дейт деп эме кылгандан чыгарып кеттим өзүмдү. Кудайдын маңдайыма жазганы ошол экен, Бул тагдыр экен. Тагдырды мен кыла албаймын. Айтат, тагдыр өзүңдүн колуңда депчи. Жок, сенин тандаганың дагы Аллах Тааладан жазылган бул. Сен эмнени тандайсың, каяка барасың, кандай болуп жашайсың, бул дагы жазылган да. Ошого бул уже тарых, бул өттү. Сен жашап өткөн бул тагдырың. Кабыл кылдым. Өзүмдү мен эмнеге мен деле ушундай, мен көп ойлонуп жүрдүм, Мен дагы ыйладым учурунда, мен көз жашымды ушундай төккөн күндөрүм болду. Ушунчалык күрөшкөн учурум болду. Канчалык ушундай бергим келбеди, эчтеке бир эменичи. Болушунча баягы именно үй бүлө жаатында идеалдуу үй бүлөнү түзгүм келген, мен дагы жакшы аял болгону канча аракет кылдым. Жок. Болгон жок. Сен жана башынан алтын куюп жиберсең да болбой турган нерсе болбойт экен да. Анан кабыл алдым. Аягында баш ийдим. Өзүмдү кабыл алдым. Өзүмдү жакшы көрдүм. Өзүмдү азыр ойлоп көрсөм азаматсың дейт элем да. Айпери молодец. Айпери ушунча нерсеге чыдап койдуң. Молодец депчи. Себеби мен өзүмдү жакшы көрдүм. Өзүмдү кабыл алдым, тагдырымды кабыл алдым. Жашоону уланта бересиң. Бул менен сен жашооң бүтүп калбайт да, же бары өлүп алыш керек эмес да, туурабы? Демек көрдүң, болду, бүттү, өтүп кетти. Жашоону улантасың, максат коесуң. Анан
мен жана айткандай эле ар бир адам баласынын башында сыноо бар экен, мага сыноо турмуштан берилиптир. Ошол эле учурда мындай комментарийлер келбей койбойт да. Бул оңой эле бир күйөөдөн тийип чыгып экинчи күйөөгө тийип алат анан деген нерселерди жашап өтүү абдан татаал болуш керек. Бирөөнүн жашоосуна баа бергенден алысмын. Мисалы, мен эгерде өзүмдөн жооп бере турган болсом, алар жазгандар жаза берет. Мен бирөөнүн жашоосуна баа берип, же орусча айтканда осуждать этип, же обсуждать эткенге мен корком. Биринчиден бул жоопкерчилик, эртеңки күндө өзүң башыңа келет бул факт да, бул да. Экинчиден, сен анын жашоосунда жашап көргөн жоксуң. Сен билбейсиң ал кандай күндү өткөрдү. Анан эл эмес, мен де даже өзүмдүн жакын адамдарым эле, туугандарыман эле айткандар болду да. Сен оңой эле ушундай боло берет, сен оңой эле кое берип кой бересиң, Анан жыргап эле качан карабай күлүп жайнап жакшынакай эле жашап аткан болосуң, сен бир мындай кайгырбайсың. Сага күйөөгө тийүү бул оңой эле депчи. Каяктан билет? Ким көрүп атат мен кантип жашап атканымды? Мен ичимде эмне болуп атканын ким көрүп атат? Бир гана Аллах көрүп атат. Бир гана Кудай көрүп атат. Мен элге жар салган жокмун. Ой, мен кыйналып атам, мен ыйлап атам, мен өлүп атам. Ким мага эмне кылып берет? Ким мага эмне кылып берет? Бирөө мага нан көтөрүп келип, кой кыйналып атсың деп. Эч ким эч нерсе кылып бербейт. Ошондой маалда мага ким жардам берет? Жок. Ар ким өзүнүн тирилиги менен бара, туурабы? Ар ким өзү менен өзү. Сизге баары бир. Өзүң жашооң дейсиң. Бирөөгө да баары бир. Ар ким өзүнүн жашоосу менен да. Мен болгону жакшы жашырганды билет экем. Ичимдегини дагы жакшы жашырганды билет экем. Ыйлаганымды дагы, сыгылганымды, кыйналганымды дагы баарын жакшы жашырганды билет экем. Күлүп туруп, унчукпай туруп жеңгенди билет экем. Кудайга шүгүр. Кудай таалам ошо көтөрө алганым үчүн ушундай сыноо берип атат да, деп ойлойм да мен. Анан мен да аябай кыйналып, ушундай стресс болуп, мен үчүн оңой болгон жок. Аялмын, сезимталмын, эмоционалдуумун. Кыйналдым, ден соолугум кетти. Канча ден соолугум, мен канча дарыланып жүрдүм бул боюнча. Себеби менде дагы бир жаман адат бар да. Тарынсам же капа болсом, мен жанагы скандал кылып, бирөө менен териштирип ызычуу кылбайм. Мен болгону тамак жей албай калам да. Тамак жей албай калам, өтпөй калат. Анан өзүмдү кыйнабай, өлүп калбайын деп эле тамак жеп койбосом, тамак жей албай калам. Меники эң жаман адат ошол да. Өзүңдөн кетет да баарычы. Анан чыгара албайсың сыртка. Ошентип жүрүп анан ашказанымдан кетти да меники. Язва болуп калды. Ошону көрсө баардык эмеден ушинтип жүрүп өзүңө өзүң эле зыян болот экен да. Анан качан ой жүгүртүп, акыл калчап, тагдырга ыраазы болуп, кабыл кылып баарын, анан өзүмдү карап, өзүмө өзүм көңүл буруп, өзүмдү өзүм кабыл алгандан кийин анан өзү акырындан өзүнүн менен келип баштады. Сиздин турмушуңуздагы кыйынчылыктар бир гана сизге терс таасирин эмес, сиздин ата-энеңизге, анткени атаңызды элдин баары билет. Мага сизге тийген сөз атаңызга да бул тийиши мүмкүн да. Ал адам дагы мындай жүрөгүнө жакын кабыл алышы мүмкүн. Ал адамдарга деле оор болот болуш керек мындай учурларда. Сөз түрү ар бир ата-эне балам, кызым бактылуу болсо экен дейт. Мага акыл үйрөткөн аялдар жазгандар бар да. Нормально жашабайсың депчи. Ал адам каяктан билет мен ким менен жашап атканымды, кантип жашоо көрүп атканымды. Мен болгону жакшы жашырганым үчүн, эч кимди жамандабаганым үчүн, эч кимдин артын ачкан жокмун ушул убакка чейин. Ачпайм да. Анан жөн эле ушинтип акылдуу боло берген аялдарды мен жек көрөм, чынын айтсам. Мындай жана немем жиним келип кетет да. Ишиң эмне деген келип кетет да кээдечи. Просто адамбыз да, сүйлөй беребиз да. Кээде мен дагы аялмын да, менде да көңүл деген бар да. Атама келе турган болсок, ар бир ата-эне тилейт кызым, балдарым бактылуу болсо экен деп. Өзгөчө кыз баланын тагдыры ата-энеге катуу тиет. Кыз баланын ушундай болуп атканы мен билем.
мен өзүмдү ойлобойм. Мен ошол маалда ата энемди ойлойт элем ар дайым атам менен апам кыйналып калат, ата энеме катуу сөз тийип калат. Миң аракет кылсаң да болбой табы, эмне кылыш керек? Болбой жатат. Вот сен менен адам жашай албай атат, эмне кыласың? Же сен жашай албай атасың да, болбой атат. Анан атам менен апам өзү көрүп турду. Мен канча аракет кылып, канча тырышып атканымды бир гана ошо Аллах көрдү. Анан бир гана ата энем көрүп турду да ошол нерсени. Атам өзү айтты: "Эй кызым, ден соолугуңду карачы кызым, сен мага керексиң. Бир нерсени түшүндүм, сен ооруп төшөктө жатып калсаң, сага күйгөн атаң менен апаң болот экен да. Себеби ата энең эле керек болот экенсиң. Ата энең үчүн өмүр бою сени жөн эле баласы болгонуң үчүн эле жакшы көрөт экен да ал адамдар, ушундай экен да. Ата энелерибиз көп жашасын. Мен күнөөлөмөн же болбосо бул тагдыр экен. Мен апама да канча айттым, апа тагдыр экен. Мен аял экенмин. Мен жана эркек болуп эле тур бас жаша деп эле мындай кылсам мейли эле. Аял экенмин, мен башкара албайт экенмин, мен кыла албайт экенмин эчтеке. Адамда өзгөчө аялда мындай баардык нерсе баланста болгондо гана жакшы абалда болот деп айтышат экен да. Мисалы үчүн үй бүлө жаатында кандай десем, туура эс алганда, курбуларына туура убакыт бөлгөндө, өзүнө туура убакыт бөлгөндө баардыгы мындай баланста болгондо гана жакшы абалда жүргөнгө бир себеп экен да. Анан сиздин балансты бузган нерселер барбы? Бар болчу. Мен буга чейин айтып атпаймынбы, дисбаланста эле жүргөм мен. Себеби мен өзүмө көңүл жумшак адам экенмин. Мен жана мени бир таанышым Роза Гүлүнө салыштырат да. Салыштырган убагында. Сыртындаийнелер бар.Ийнелерин алып койсоң бир назик бир гүл дегендейчи. Мен сыртыман көбү жанагындай бир мындай катуу, анан оройраак айтканда стерва деп айтышат да. Турмушка келгенде мен өтө жумшакмын. Мен өзүмдү унутуп коем. Мен катам ошол болду да. Мен элдин баарын адамга байланып, элдин баарын ыраазылыгын ойлоп жүрүп, анан кой буну, мунун көңүлүн, анан кой муну кылып коеюн деп мен ушинтип, ким мага кайрылбасын, менин тааныштарым билет го. Мен дароо эле өзүмдү таштап эле кетем да, чуркап элечи. Ушундай болчумун да. Дисбаланс. Анан ошентип энергиямды берип отуруп, отдача ала албай калдым дагы. Өзүмдү жеп отуруп калдым да. Анан кийин ошону эми түшүндүм. Дисбаланс дегенди эми түшүндүм. Энергообмен дегенди эми түшүндүм. Обмен. Анан ошол эле учурда сен өзүңө да кам көрүшүң керек. Себеби Аллахтан келген аманат, ар бир нерсе сенин ден соолугуң да аманат болуп берилген, убактың дагы, ар бир нерсени туура колдонушубуз керек. Эми туура да, кичине адамдарга мындай жаман көрүнүп калган учурларым болуп атат. Себеби ар бир жолугушууга же болбосо ар бир чакырууга жумуш боюнча ойлонуп, мурун ким суранса эле макулдуу эле жетип бара калчумун да. Ушунчалык ошол жумшактыгымдын айынан далыма канча бычак жедим да мен. Менде уже место деле калбады окшойт бычак сайылгангачы, мындайча айтканда. Анан ошондо деле баягы неме да, көнгөн адат калабы болуп элечи. Кайра эле койчу, мелчем депчи, деп жана жумшаксың да, болбой эле катуу болоюн десең деле жумшак боло берет экенсиң да. Анан азыр эми аябай иштеп, быйыл айтып атпаймынбы? Анан иштеп өзүмдү мындайраак кылып, өзүмө убакыт бөлүп, өзүмдү жакшы көрүп, өзүмдү кабыл алгандан кийин анан бул жака барсам так мага кандай плюс бар. Бун жашоомо, мисалы акыретиме, ибадатыма тоскоол болбойбу, намаздарым калбайбы, акыретиме пайдасы барбы, жокпу? Барсам азыр күнөө иш кылып коюшум мүмкүнбү? Мүмкүн эмеспи? Ошентип уже акыл калчап, анан коомчулуктан, көпчүлүктөн мындай бир аз эме кылып турам да. Себеби барган жерде көп жерде ушак сөз кылабыз. Сөз түрдө аял болгондон кийин
эркек болобу аял болобу баарыбыз фитна дегенди аябай жакшы көрөбүз, астагфирулла. Анан кийин дароо эле бирөөнү сүйлөй калабыз, бирөөнү ушактай калат дегендей. Ошол нерседен мен баягы текебер көрүнүп калышы мүмкүн, адамдарга жаман ойлоп калышы мүмкүн, бирок мен өзүмө ишендигим үчүн мен сүйлөп алышы мүмкүн, кой мен акысына кирип албайын деп коркконум үчүн этияттап турам да, ушундай болуп турам да. Лишний сүйлөп албайын. Бул да айланып келип эле эмеге келип такалат го дейм да. Кандай десем, өзүмдү болушунча этияттагым келет, бирөөнүн көңүлүн оорута албайын, бирөөнүн акысына кирип калбайын, же болбосо дагы бир катуу сүйлөп албайын, туура эмес сүйлөп албайын депчи. Дагы да болсо бир ибадаттын бир эмеси деп ойлойм бул да. Акыркы учурда коомчулукта аялдарга болгон кейиштүү окуялар тилекке каршы көбөйүүдө, угуп атабыз, көрүп атабыз дегендей. Анан сиз уул балдарды, кызыңызды тарбиялап келесиз. Анан ушундай окуялардан кийин баягы кандай тарбия берсем экен деп ойлонуп, толгонот болушуңуз керек, ар бир эле энедей болуп. Айтайын дегеним бул суроо менен мындай, алдыда психолог деп сөз болуп калбады, анан психологдор айтып атпайбы ушундай зөөкөр, кызыл камчы, аялына кол көтөргөн эркектер баягы ата эненин мээримин жетиштүү албай калган эркектер ушундай болот депчи. Анан сиз балдарыңызга баягы энедей болуп эле үзүлүп түшүп мээрим төгөсүзбү, же эркек баланы катуураак кармаш керек деп тарбия бересизби? Жок, мен катуу болгон жерде катуумун. Менден катуу адам жок. Менден вот эч кимден коркпосо да менден түп көзүмдү карап турат уул балдарым. Бирок ошол эле маалда мээрим, жумшактыкты, сүйүүнү да берген аракет кылам. Эзилип, баягы эне болупчу. Мондай жумуш, баягы эркекти катуураак тарбиялаш керек да. Миң эме болсок да, мисалы көчөдө эркек болуп, үйдө аял болуп жүргөн аялдардын биримин да менчи. Анан жумушундай, балага эркекке мындай катуураак, мисалы футболго болобу, же болбосо бокска барабы, же күрөшкө барабы, ар дайым мен жанында күрөшө турган жерде мен күрөшүп, үйрөтчү жерде үйрөтүп дегендей, анан катуураак сүйлөчү жерде катуураак сүйлөп, анан ушинтип келе атабыз да. Анан кийин алардын тагдыры ушу экен. Алардын мен миң эмне кылсам да, Кудай таалам аларга ушундай тагдыр жазыптыр. Атасы алыста болот экен. Бирок аталары временами, эми ар ким өзүнүн жашоосу менен барат, алар убактылары болгондо там келип көрүп, эме кылып турушат. Катыштырып. Мен катышкыла. Тескерисинче айткан, балдарга келип катышып, атаң, бул атаң, катташып, эме кылып сүйлөшүп тургула депчи. Бирок чоң жашабагандан кийин баары бир эмеси болот экен да, таасиричи. Алыстык, алыстык болот экен. Айрым ажырашкан айымдар болот, баягы атасын, ата журтун жек көрсөтүп чоң койгондор дагы болот да, барбайсың, катышпайсың депчи. Шарият менен алганда дагы, адамгерчилик менен алганда дагы, ал жинде болсо дагы атасы. Ата тегин билип чоңоюш керек. Атасы ким экенин билиш керек. Мен ойлойм, мен кандай бала чоңойгондон кийин өз чечим чыгарып алат, өзү анализ кылып алат, кимдин ким экенинчи. Мен миң мисалы таарынычым болсо дагы, жолдошума, биринчи турмушумда деле, мисалы экинчи турмушумда деле миң таарынычым болсо дагы, тиштенип турам да, мындай жаман айтып албайын деп. Себеби балага бул таасир болот экен да. Кандай таасир болот? Мен атам жаман адам, апамды капа кылып коет, атасын жек көрүү, эртеңки күндө экөөнүн мамилеси бузулат. Бул бир. Экинчиден, мени жаман көрүп таштап кеткен деген сыяктуу нерселер, бул ичинде жанагындай травма, обида, таарынычтары пайда кылат. Анан өзүнүн баягы толук эркин болууга, толук мындай эркин басып, эркин сүйлөп деген нерседен мындай эме болуп калабы дейм да. Баягы өксүк сезипчи, атам жок дегендей болуп калабы деп. Мен ошону дагы ойлоном да. Атам жок, мен атам таштап кеткен, же болбосо бизди апам эле чоңойткон деген нерсе болбосун. Чтоб эркек балага ата керек, кыз балага да ата керек. Мындай ичинде болгон, өзүнө болгон ишеним, уверенность болсун. Атасы да, энеси да бар.
билсин. Мен ошондон улам мындай ойлонуп көп эме тыйып турам да, жамандаганга негизи эле жамандабайм дейчи бирөөгө негизи. Анан аялбыз да баары бир кээде жана капа болуп кеткенде, мындай жинин келип кеткенде сүйлөп алгың келет да, анан кайра тиштенип туруп каласың. Эмне үчүн? Балаңдын келечегиндеги немеси үчүн. Атаң болду. Катташа бер, жакшы көрүп атасың, жакшы көр. Барасыңбы, бар. Эртеңки күндө чоңойгондон кийин аны өзү түшүнүп алат. Ким экенин. Ата эне жөнүндө сөз болуп калбады. Анан атаңызды баймабай көрөбүз. Сиз менен чогуу видеолоруңузда бирок бир жолу апаңыз тууралуу жакшы пост чыгарганыңызды окуп калган болчумун да. Негедир аз апаңыз тууралуу. Бирок ошол постtu окуганда апаңыз тууралуу бир мындай жашнакай жакшы образ түзүлгөн болчу көз алдымда. Ошол энеңиз кандай аял, энеңизден кандай тарбия алдыңыз, ошол тууралуу уккум келет. Апам. Мен негедир мындай атам апам жөнүндө сүйлөсөм эле дароо көзүмө жаш айлана берет да. Билбейм. Аллах алардан ыраазы болгон болсун. Ар бир ата эненин өмүрү узун болсун, ата энелерибиз көп жашасын. Апам неге көп чыгарбайм? Жаман көрөт. Эл алдына чыкканды. Баягы бизде сразу эле бирдемелер жазып ийишет го. Ошол нерсени жактырбайт. Эл алдына көрүнгөндү жаман көрөт, сүрөткө түшкөндү да жаман көрөт апам. Ошого көп сүрөткө тартпайбыз да, анан көп видеого да түшүрө бербейм, анан эл алдына да чыгара бербейм да. Апама мындай катуу тие албайын депчи, айтат болом. Анан ал постту жазганымдын себеби мен эсимде кичинекей кезимде биз дароо эле монтип баары жогуна даяр чоңойгон эмесмин да. Убагында кандай кыйынчылыктарды көргөн, мен кичинекей болчумун, квартиралап жүрүп, атам гастролдо, ал кезде айлап жок болчу. Апам менен эле чоңойгонбуз да үйдө. Апамдын күнүгө огород чабып, кошуналарга эптеп жанагынтип бартерге кылып, мындай кыйналган учурлар атам келгече. Анан бизди аяка мектепке даярдап, кыскасы апам кандай аял? Апам күчтүү аял. Апам сен мисалы жана ырдап звезда болуп аткан учурда сен звездасыңбы, кимсиң, мындай эме болбойт эле да. Биз унитазды жуу. Апам үйдөгү тазалыкты, тыкандыкты аябай жакшы көргөн. Жана ошону бизден жана требовать эткен аял. Тазалык менен аябай эме кылат, көңүл бурат ал нерсеге. Үйдө мынтип улам басса турсам мынтип жышынып, тазалап эки жакты монтип турат. Апам ошондой аял. Конок тосконго аябай колу ачык аял. Дастрконду түрүн, тамактын түрүн, колу ширин. Тамактын түрүн жасайт. Гүл, кайсы гүл мындай солуп калган гүлдү мындай кол тийсе эле дароо гүл ачылаган. Ошондой аял апам. Огороддо баардык нерсе өзүнүн колунан өсөт. Апам ошондой аял. Бирөө жөнүндө сүйлөгөндө ошол мындай ыйлагың келген учур болгондо мындай ошол адамды аяган үчүн ушундай сезим келет дейт экен да. Например, сиз азыр мисалы үчүн ата энемди айтканда ыйлагым келип кетет, негедир деп атпайсызбы? Ошол ата энеңди аяган үчүн ушундай сезим келет дейт экен да. Ооба, мен баардык эле ата энесин жакшы көрсө керек. Башкача мен неге негизи Инстаграмга көп аябай эле артынан кууп бирдеке чыгарбайм да. Мурдатан эле мындай соц тармакта отуруп кечишке эле монтип бергенди өзүм жактыра бербейм. Мисалы, почта, одноклассник бирдеке дегендер болгон эмесмин дечи. Инстаграмда итто бир эже урушуп атып жүрүп ачтырганда менчи кеч ачкам дагычы. Анан колдоно албай эле жана тренд бирдеме дегендер бар. Анан Инстаграмга да жүктөгөндө мен кечки эле ата энең үйүндө жүрөсүң дей берет адамдар. Мен ошо ата энемдикине барганда эле тартып бир кызыктуу бир видеолорду тартып калышым мүмкүн. Үйдө отурганда тартпайм. Мен үйдө отурганда эмнени тартам, мисалы, жумуш кылып атканымды, тамак кылып атам, же окуп атканымды, сабак кылып атканымды, балдар менен ызчуу болуп атканымды, мындай көп эле тартып чыгара бергим келбейт ал нерселер.
Атамдыкына барганда жакшы бактылуу көзөрмемдерди ар бир атамдыкына барган сайын ошо үйдөгүлөрдү тартып, тамашалап, күлүп, алардын көңүлүн көтөрүп, ушундай нерселерди жакшы көзөрмемдерди бөлүшөм да. Анан ушундай болуп калат экен, ошо мен баягы башка жакты азыраак чыгарып, анан үйгө барганда эле чыгара бергеним үчүн ошол жакта көп жүргөндөй боло берет экенмин да, кетчик эле атаңдыкында жүрө бересиң депчи. Анан аяган боюнча мен атам менен апам ар бир эле бала ата энесин жакшы көрөт, ар бир эле бала апасын жакшы көрөт, атасын жакшы көрөт. Мен аларды ооба жакшы көрөм, башкача жакшы көрөм. Себеби аяй берем, ар дайым аяй берем баягы. Менин сиңдим мисалы мындай да, үйгө келсе баары жогун алып таш алып кетип калат да. А мен албайм да, мен тескерисинче бербегиле, жок өзүңөр жегиле, өзүңөр алгыла, өзүңөр кылгыла деп ушинтип аяй берем да. Эмнеге билбейм, ушу башкача бир аяй берем да. Атам жанымда отурса деле атамды сагына берем. Мындай колунан өп кучактап, апамды да ушинтип кучактап, жанымда турса деле башкача мынтип жакшы көрүп, башкача ушундай боло берем да. Билбейм, баарында эле бар болсо керек, надеюсь, бул нерсе. Но аяп, мынтип көзүнө карап, мынтип эркелетип, анан эме кыла берем да. Ар бир барган сайын мындай жароокер болосуң го, ушундай боло берем да. И бул бир эле атам энем эмес, мисалы жүрөгүмө жакын туткан адам баарына эле ушинтип эме кыла берем да, мындай эзиле берем да. Адамдын эмесин баягы жумшакмын да, барерчи. Бир тууганга, үй бүлөгө, ошондой эле мисалы жолдошума, балдарыма жумшакмын. Аябай эле жумшакмын. Анан бирок катуу болчу жерде катуумун. Айпери, биз буга чейин деле маалымат айтып келебиз. Көрүүчүлөрдүн 90% дээрлик 100% айымдар да. Анан бизди көрүп отурган, кайгы капага чөгүп отурган же үйдө декретте, стресс, депрессия болуп аткан айымдарга сөз аягында кандай кайрылуу айтасыз? Кеп кеңеш айтаар сөзүңүз болсо. Ар бирине чын жүрөгүмдөн бактылуулук каалайт элем. Эч качан мындай капа болуп, өзүңөргө мындай жебегиле. Бул дүйнө бат эле өтүп кетет да, бул жалган жашоо бат эле өтүп кетет. Ошон үчүн эртеңки күндө Аллахтын алдына кайтканда жүзүбүз кандай болот? Мен кечээ күнү ойлонуп, балдарым акча алып келгенден кийин жүрөгүм зыр дей түштү да. Анан кичинекей кызым, 3 жаштагы кызым туруп идиш жууп атыптыр. Экинчи балам келип, апа, чай ичип алыңыз, бисмилла деп чай ичип алыңыз деп кружка чай куюп келди эле. Деп бир убакта ушундай болуп калды да, үйгө келсемчи. Анан келиңиз массаж кылып берейин. Апа, мен сизге мондай алып берем. Деп анан кызым идиш жууп атат, балам ушинтип атат, мен сизге помогать этем деп столдорду жыйнап жүрөт. Чоңум келип акча берип атса, анан балдарым чоңоюп атыптыр да. Жашоо өтүп атыптыр да. Демек, эртең эле биз баягы балдар чоңойгондон кийин уже карылык келет, анан баарыбыз өлөбүз деген эле түшүнүк бар го баарыбыздачы. Жакындап атыптыр да деп ичимде бир башкача болуп, мындай болуп кетти да. Себеби жашоо көз ачып жумгучу 3 күндүк өмүр экен да булчу. Бирок каарыганга чейин жашаганга Кудайым насип кылсын, узак өмүр берсин баарыбызга. Бирок эртеңки күндө жашайбыз дегенге кепилдик жок да. Бүгүн эртемен кийген көйнөңдү кечинде өзүң чечесиң дегенге кепилдик жок да. Ажал качан келерин эч ким билбейт да. Ошон үчүн ар бир убакта келип калышы мүмкүн да. Мен бул менен коркутайын деген жокмун. Бул менен эмнени айткым келет? Туура жашап калалы. Аялдарга айтат элем, бактылуулук мындай эмес, дүйнөдө эмес, адамга таарынууда эмес, адамга байланбагыла. Адамга эч байланбагыла. Адамга жакшылык да жакпайт, адамдан жакшылык да күтүп болбойт да. Бир гана жаратуучуңа болгон сүйүүң, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүү, мына ушул гана түбөлүктүү. Мурда Айпердин мындай шок, тенттик, эркек мүнөз,
деп мындай байкап көрчү элем. Учурда абдан токтоо, бир нукта маеги өзүлган убакыт деген алдыда өткөндөй бат өтөт экен. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келди. Буюрса дагы алдыда жолугуп көп жолу маектешебиз деген үмүттөбүз. Эфирди көргөнүңүздөр үчүн ыраазычылык. Кийинки жолукканга чейин саламатта туруңуздар дейбиз.